Теңир Тоо туризмдин мекени бул сөздү мына ушул сиздер көрүп жаткан ат башынын алыскы Кел суу көлү бул сөздү тастыктап турат. Жайкысын туристтердин агымы канчалык көп болсо, кышында дагы сырттан келген туристтер мына ушул жайдын керемет кооздугуна, абасынын тазалыгына суктангандар. Бийик тоонун кучагында айнектей тунук көк муз үстүн айланып жүргөн Эркин Тикенов коңшу Казакстандан атайын көл сууну көрүү үчүн сапар тартып келген. Саякаттык кыш фестивалына дал келип кубанычта экенин айтат. Баамында бул керемет көл теңдешсиз кооз табияты менен келечекте өлкө экономикасына чоң киреше алып келчү жайлардын бири болот. Келип турбуз ошол жерге. Буга чейин Кыргызстандын бир канча кооз аймактарында болсом дагы ушул жерге келүүнү эңсеп жүргөм. Чынында керемет жай экен. Туризм өлкөнүн негизги киреше булагы болгондуктан мындай кооздук өлкө экономикасы үчүн чоң мааниге ээ деп ойлойм. Көл суу керемети фестивалынын алкагында манас эпосу жаңырып, ыркүүлөр тартууланып, четтен келген меймандарга Кыргыздын улуттук баалуулуктары даңазаланды. 1-2-3 Сагмалык аркан тартыш, жаат маюңду таймаштар менен да коштолуп, келгендердин көңүлүнө толду. Мүнүшкөрлөрдүн алгыр куштары иш чаранын көркүн ачты. Саякатчылардын ушул агымы үзүлбөйүшү Кыргыз элине келип кеткени бизди абдан жакшы суктандырып атат. Кыргыз эли өнүгүп өссүн, өнүгүп өсүүнүн үстүндө эмгектенип атабыз. Жайгышы саякатчыларга толгон көл суу өлкөнүн белгилүү туристтик локациясына айланды. Ал арада кышкысын көк муз болуп тонгон көлгө унаа менен келип ойногондор көбөйгөн. Жакынкы күндөн бери мына ушул көл үстүнө унаа менен кирүүгө чектөө киргизилди. Бул эңириде эс алуучулардын коопсуздугу үчүн жана көлдүн экологиясын сактоо максатында кабыл алынган чара. Келип кеткен туристтердин гана коопсуздугун жана ушул көлдүн үстүндөгү машинанын жакындай кагылышып кетиши мүмкүн, же көлдүн кандайдыр бир сыныктарына түшүп кетиши мүмкүн. Ошолорду биз көзөмөлгө алып, келген туристтердин кооптуулугун карайбыз да. Ат башыда көл суу баш болгон эс алуучу жайлар арбын. Мындан улам аймактын туристтик потенциалы жогору. Алсак 2024-жылы район туризмден жалпы 7 миллионго жакын киреше тапкан. Жергиликтүү бийлик бул багытта аракетти күчөтүп, ишкерлер жана атайын тур фирмалар менен биргеликте иштешүүнү колго алууда. Биз ушул өзүнүн кереметтүү жайларыбызга, тарыхый жайларыбызга туристтерге кеңири жол ачуу менен ошол учурда биздин тур фирмалар, туристтик инфраструктураны бүгүнкү заманбап деңгээлге чыгаруу негизги максатыбыз. Кайда барба көз жоосуна алган табияты эч кимди кайдыгер калтырбаган Нарын жергеси 2023-жылы 102 миңден ашуун саякатчыны тоскон. 2024-жылы бул көрсөткүч 141 миңден ашкан. Мунун арты менен Теңир Тоо жергеси өлкө казынасына 130 миллион сомго жакын киреше алып келген. Жазгул Усубалиева, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.